ышмактуу деп ойлосоң кайбирде, тагдыр жолу таң каларлык өкүм түз, тагдыр сүрүн туйбайт өткүн келсегер, табиятта ырайын билбес өмүр күттөп, өмүрүнүн бардыгын поэзияга арнаган кыргыз адабиятындагы кош жылдыздар аталган акын журналист Алым Токтомушев жана акын Шербет Келдибекованын чыгармачылыгы туурасында кош жылдыз деген эскерүү кечеси болду. Бизге белгилүү акын, журналист, публицист Алым Токтомушев жана анын өмүрлүк жубайы чоң талант белгилүү акын Шербет Келдибекованын эскерүү кечеси болуп жатат. Кыргыз поэзиясында, улуттук адабиятыбызда бул эки ысым абдан бир жогорку, бир даңазалуу, баа берүү учурунда айтыла турган акындар. Тилекке каршы ушу иштердин жемиштүү мезгилдеринде өздөрүнүн көзү өтүп кетти. Бирок кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндө бизге калтырып кеткен ушу өзүнүн көрөнгөлүү чыгармалары кыргыз журтчулугунда, кыргыз окурмандардын ичинде күндөн күнгө өзүнүн жаңы баасын алып, күндөн күнгө өзүнүн даңазасы менен чыгармачылыктын мыкты, астейдил, жакшы китептери менен окуучулар ичинде айтылып келет. Кыргыз поэзиясында кыздар арасында Шербет Келдибекованын чыгармачылыгы өзгөчө орунду ээлейт. Бул киши өзүнчө стили бар, өзүнчө чыгармачылык жөндөмү, өзүнчө чыгармачылык жогорку маанайдагы мыкты акындарыбыздын бири эле. Белгилүү журналист акын публицист Алым Токтомушев 1947 жылы Нарын облусунун Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. Нуска Асаба, Агым, Апта, Алас гезиттеринде Жетимен журналында иштеген. Алым Токтомушев айрыча кыргыз журналистикасынын аналитикалык жанрына өзгөчө салым кошкон. Анын жолдогулар, эски дептер аттуу жыйнактары, Салижан Жигитовдун сабактары жана Ачылбаган дүйнө аттуу китептери жарык көргөн. 60-жылдарда бүт толкун чоң чыккан. Ошонун ичинде акындардын толкуну бар. Мына Рамистен башталган, Омор Султанов, соң жагы Сүйөркүл Тургунбаев, Жолон Мамытовдор, Омор Султановдор, Майрамкан эжелер. Булар 60-жылдардын биринчи муну деп койсок болот да. Биринчи толкуну, чоң толкун. Анан ушуларды улай чыккан экинчи толкун болгондо, ушул экинчи толкун жакшы ачылбай жүрөт. Алиги чең. Бул экинчи толкун кимдер кирет? Табылды Муканов, Тургунбай Эргешев, Алым Токтомушев, кыздардын поэзиясы, кыздар поэзиясы деп айтылган өзүнчө Шербет Келдибекова, Сагын Акматбекова, Роза Мукашева, Роза Карагулова жана башкаларда мына ушул экинчи толкундагылар ачылбай жүрүп атат да. Айбаттынан айланайын деш керек, ап жатат турмуш кудум деңиздей. Бирөө эрте, а бирөөлөр кеч келет, бирок кургак эч ким чыкпайт өзгө деп ырларында кайталаңыз өмүр берип жазган Алым Токтомушев менен Шербет Келдибекованын эскерүү кечесине акындар, жазуучулар, замандаштары жана окурмандары келип, кош жылдыздардын ырларын окушуп, аларды эскеришти. Алым экөөбүз классташбыз. Бир чети кошунабыз. Экөөбүздүн көчөбүз бири 2-3 тамдан кийин эле кошунабыз. Анан тең өстүк, бирге өстүк. Башкача айтканда, чыгармачылык жагынан келгенде алгачкы ырларындагы мен окуп калдым. Анан бул чыгармачылыгында өзөр болчу. Бетке чаап сүйлөчү, дайыма. Бетке чаап, чындыкты айтууга аракет кылчу. Ошо чындыкты чыркыраган чындыкты айтмайынча ал туралчу эмес. Анан ушундай балалыкта күндөрү биринчи ырларында окуп калдым. Биринчи ырларын өзү мындай позицияда туруп кайра өзүнө оппозиция болчу. Кош жылдыздар Алым Токтомушев менен Шербет Келдибекованын эскерүү кечесине арналган иш-чарага отурлай, акындардын ыр китептери, котормолору, жеке үй китепканасында колдонгон китептердин бардыгы Касымалы Байалиев атындагы китепканага өткөрүлүп берилди.